УТРК-4 телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Айдай Ташыбекова. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Кыргызстанда нандын баасына 90 күндүк мамлекеттик көзөмөл киргизилди. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы 128 миллион сомго 241 дана трансформатор сатып алды. Карабалта техника экономикалык колледжинде сүттү кайра иштетүү боюнча окуу өндүрүштүк борбор ачылды. Айыл чарба жумуштарын жеңилдеткен жабдуу жасаган элеттик ойлоп табуучу. Бул жана башка маалыматтар кененирээк программанын жүрүшүндө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров президенттик администрациясынын жаңы имаратынын курулушу аяктап калганын бүгүн Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал элге кайрылып, мекемеге ат коюу боюнча сунуш берүүнү өтүндү. Ар кандай сунуштар түшүүдө, Акордо, Кутордо, Айкөлөрдө, Ынтымак-Ордо деп атоо сунуштары түштү. Жалпы элдин сунуштарын, пикирлерин угайын деп чечтим. Анткени бул ат түбөлүк калат. Тарых болот. Дагы башка аттарды каалагандар болсо, сунуштарыңызды бериңиздер. Сөзсүз түрдө эмне үчүн ушундай атоону сунуштап жатканыңыздын себептерин жаза кетиңиздер, деди Жапаров. Президенттин администрациясынын Бишкек шаарындагы жаңы имаратынын курулушу былтыр апрель айында башталган. Жаңы салынып жаткан имараттын аянты 21 000 чарчы метрди түзөт. Жогорку кеңештин төрагасынын алдында түзүлгөн аялдардын, балдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча кеңеши селекцияда бычакталган аялдын окуясына байланыштуу жыйын өткөрдү. Зомбулукка каршы күрөштү күчөтүү керектигин айткан депутат Динара Ашимова учурда өзгөчө үй бүлөлүк, гендердик жана сексуалдык зомбулукка шектелип камалгандарды пробация менен бошотууга жол бербей турган мыйзам долбоору иштелип чыкканын билдирди. Жыйынга катышкан жабырлануучу Аселдин туугандары сотторго нааразычылыктарын жашырышкан жок. Кулак мурду кесилген келиндин тайэжеси Айнура Катаганова шектүү аны көп жылдан бери коркутуп келгенин айтты. Соңунда үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган аялдарды коргоого багытталган резолюция кабыл алынды. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому 128 миллион 800 миң сомго 241 дана трансформатор сатып алды. Маалыматка ылайык, анын ичинен 152 данасы компаниянын кампаларына келип түштү. Дагы 89-у жуманын аягына чейин алып келинет. Трансформаторлар бир ай ичинде өлкөнүн бардык аймактарында алдыдагы күз-кыш мезгилине даярдык көрүүнүн алкагында электр тармактар ишканаларында орнотулат. Энергетика министри Таалайбек Ибраев мындай масштабтуу сатып алуу компанияда биринчи жолу чыгымдарды оптималдаштыруунун, электр менен жабдуу процесстерин санариптештирүүнүн, ошондой эле 2023 жылдын 1-майында электр энергиясына тарифти 23 тыйынга жогорулатуунун эсебинен ишке ашырылып жатканын белгиледи. Жаңы трансформаторларды орнотуу электр энергиясын берүүдөгү жоготууларды азайтып, керектөөчүлөрдү электр менен камсыздоонун сапатын жана жарыкты өзгөлтүксүз берүү иштерин жогорулатат, деди Ибраев. Учурда Токмок ретинин электр куроочулары тарабынан авариялык өчүрүүлөрдү алдын алуу боюнча иштер жүрүп жатат. Маалыматка ылайык, учурда Токмок шаарындагы авариялык абалдагы мамылар темир-бетон мамыларга алмашылууда. Быйылкы жылга авариялык абалдагы 150 дана электр мамыны алмаштыруу пландалган. Бүгүнкү күндө 140 данасы алмашылып бүттү. Калган 10 дана электр мамысы октябрь айынын аягына чейин алмашылат. Бул иштер керектөөчүлөрдү сапаттуу жана өзгөлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн жүрүүдө деп айтылат маалыматта. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда нандын баасына 90 күндүк мамлекеттик көзөмөл киргизилгенин, бул чечим баа түзүү жөнүндө мыйзамга ылайык кабыл алынганын кабарлады. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан өлкө аймагында биринчи сорттогу буудай унунан жасалган дан азыктарынын дөң жана чекене бааларынын максималдуу деңгээли белгиленди. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары Жээналы Орозбаев буйрукту бузуп, нанды көрсөтүлгөн баадан кымбат саткандар укук бузуулар кодексине ылайык эскертүү аларын, эгер бузуу кайталанса, айып пулга жыгыларын билдирди. Мисалы, Ысык Көл облусу боюнча тандыр нандын 1 килограммы 100 сом деп белгиледик. Бул деген бир нандын көлөмү 270 грамм болсо, анда биз белгилеген баага ылайык анын чекене баасы 27 сомдон ашпашы керек. Жеке тараптар бааны бузуп жатса, анда аларга 3000 сом айып салынат. Юридикалык тараптар 5000 сомго айыпка жыгылат. Эгер эскертме бергенибизди аткарбай кайрадан бузуу кайталаса, 13 000 сом айып салынат, деди ал.
2023 жылдын январь-сентябрь айларында 437 этностук кыргызга кайрылман макамы берилип, Кыргызстандын паспорту тапшырылды. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жаңыл Алыбаева парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин 10 октябрдагы жыйынында билдирди. Алыбаева булардын ичинен 9 кишиге жөлөк пул жана 8 кишиге пенсия чегерилгенин, 11 кишиге жергиликтүү бийликтер жер тилкесин бергенин тактады. 2022 жылы башка өлкөлөрдө жашаган 507 этностук кыргыз кайрылман макамын алган. Жалпы 4549 киши бул макамдын негизинде Кыргызстандын паспортуна ээ болгон. Мурдараак башка өлкөлөрдөн көчүп келген кыргыздардын 10 миңдейи документи жок жүргөнүн депутаттар айтып чыккан. Араб жана англис тили багытында эл аралык деңгээлдеги адистерди даярдаган эл аралык Кувейт университетинин кошумча имараты ачылды. Жаңы заман талабына шайкеш келген имаратта билим алуу үчүн бардык шарттар каралып, 500 орунга ылайыкталган. Кошумча окуу жайдын ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, араб коомдук фонддорунун өкүлдөрү, окутуучулар жана студенттер катышты. Окуу жайдын жаңы корпусунун ачылышында кызыл тасма кесилип, кыргыз араб өлкөлөрүнүн гимни жаңырды. Келген меймандар окуу жайдын жаңы корпусу эл аралык деңгээлдеги адистерди даярдаарына ишеним артаарын белгилешет. Кувейт 1999 жылы негизделип, өлкөдө эң алгачкы араб тилин окута баштаган окуу жай. Учурда 181 окутуучу эмгектенип, 1,5 миңден ашык студент билим алат. Бизге билим берүү абдан албетте маанилүү. Биздин мамлекет жетекчибиз айткандай, биздин ушул кылымдын ортосунда улуттук максатыбыз, улуттук кыялыбыз башка элдерден эч жагынан кем эмес. Биздин азыркы ушул жерде окуп аткан окуучуларыбыз, мектептердеги азыр окуучуларыбыз, балдар кыздарыбыз тең ата дүйнөлүк базардагы жанагындай эмгек рыногу дейбизби, башка жагынан дейбизби, эч жагынан кем эмес. Анан бардык жагынан конкурентоспособный болуш муунду биз тарбиялоо. Бул биздин улуттук максатыбыз. Биздин жаштарга араб тилин мыкты билген адистерди биздин Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүшүнө, маданиятынын өнүгүшүнө, билим илиминин өнүгүшүнө абдан чоң салым катары эсептей алам. Себеби ар бир адисти даярдаш үчүн бир өкмөт 20-25 миң доллар сарпташ керек. Аны ошол биздин Кувейттик бир туугандар, мусулмандар жардам берип атышы абдан жакшы нерсе. Жаңы имараттын ачылышы өзгөчө студенттерге кубаныч тартуулады. Келечектеги жаш адистер көрсөтүлүп жаткан камкордукта, ыңгайлуу шартта билим алуу алдаганча дем күч берерин айтат. Ичиндеги шарттар аябай бардыгы бар, бардыгы жетиштүү. Жаңы стол, жаңы эмеректер окуганга да желание тартып атат. Буюрса ушул университеттен эң мыкты деген студент болуп өткөнгө аракет кылам буюрса. Жаңы имарат биздин көзүбүзгө аябай сонун көрүнүп чыгат. Ошол жаңы имараттында жаңы болгон үчүн адам деген ош бетер окуусу келет экен да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул жаңы корпус караганда мындай ош бетер бизге мотивация болуп, ушул жана жакшы окуйбузго дегенчи. Араб филология факультетинде окуйм. Бул жылы жаңы окуу жылында жаңы корпуска келип окуганыма мен да аябай кубанып турам. Башкача токундолор болуп жатат. Буюрса жаңы корпуста жаңы ыңгайлуу шарттарда окуйбуз деп ишенем. Кошумча курулган имарат 3 кабаттуу 500 орунга ылайыкталган. Котормочу араб тили адабиятынын мугалими, юрист жана журналист адистиктери боюнча даярдайт. Буга чейин биз эки имаратта бир сменде окуганга батпай жаттык эле. Биз ушундай талап койдук эле. Ошо былтыркы жылы капсуласын койгон, анан бир жылдын ичинде ушул азыркы заманбап имаратты куруп беришти, баардык талаптарга жооп берген. Биз ошо куруп берген Кувейт мамлекетиндеги Рахма кайрымдуулук фондуна, анын жетекчилигине жана алар өзүнүн эмес Европадагы Альфауз деген дагы кайрымдуулук фонду аркылуу ушул имараттын курулушуна 1 миллион 250 миң долларды тартып келишип, анан куруп, калгандарын өзүлөрү да кошумчалап бүткөрүп беришти. Корпусту куруу Smart Generation араб коомдук фонду тарабынан аткарылган. 1 миллион доллардан ашык каражат керектелип, 1 жыл ичинде аяктады. Негизи бул имаратты курганга ошо Фауз
компаниясы жана Швейцария компаниясы тарабынан жалпысынан 1 миллион 250 миңге жакын доллар сарпталды. Ушул компанияларга биз чоң ыраазычылык билдиребиз, уюмдарга. Кувейт окуу жайы араб тилин окутуу боюнча Борбор Азияда алдыңкы орунду ээлейт. Анын ичинде Кыргызстанга да билим мекемесин ачып, жылдан жылга кол ачын жаюуда. Алдыда Кувейт университетинин жанына спорт аянтчасын куруу да пландалып жатат. Айдай Ташыбекова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Чүй облусундагы Карабалта шаары Союз мезгилинен тарта өндүрүшү өөр алган аймактардын бири. Бүгүнкү күндө дагы калаада бир катар завод, фабрикалар иштеп жатат. Ал эми Карабалта техника экономикалык колледжи 70 жылдан ашык убакыттан бери орто кесиптин ээлерин даярдоо менен алек. Окуу жай жылдан жылга материалдык техникалык базасын чыңдап, ийгилик үстүндө. Бүгүнкү күндө болсо колледжде сүттү кайра иштетүү боюнча окуу өндүрүштүк борбор ачылды. Алдыда кененирээк. Карабалта техникалык экономикалык колледжинде сүттү кайра иштетүү боюнча окуу өндүрүштүк борбор ачылып, салтанаттуу түрдө кызыл тасмасы кесилди. Өндүрүштүк цехти ачууга Германиянын эл аралык кызматташтык коому каражат бөлгөн. Имаратты куруп жабдуулар менен камсыздоого жалпысынан 40 миллион сомдон ашык акча жумшалган. Сүттү кайра иштетүү боюнча окуу өндүрүштүк цехтин ишке киргенине студенттер кубанып турат. Эми аларга теориялык билим менен өндүрүштү айкалыштырганга шарт түзүлдү. Окуу жай жергиликтүү фермерлерден келишим боюнча сүт сатып алып кайра иштетет. Ал эми даяр продукцияны райондогу мектеп балабакчаларга жөнөтүү пландалууда. Бул проект колледждин материалдык техникалык базасынын жабдылышына жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатууда өтө чоң салым кошту. Колледж бул окуу өндүрүштүк борборунун негизинде окутуунун инновациялык формаларынын бири дуалдык окутууну ишке ашырууну пландап жатат. Борборго Туркмен уулу Тилектин ысымы берилген. Бул инсандын долбоор менен кызматташтык жүргүзүүдө салымы өтө чоң болгон. Орто кесиптик билим берген окуу жай Германиянын эл аралык кызматташуу коомунун Борбор Азиядагы кесиптик билим берүү программасы жана башка эл аралык уюмдар менен тыгыз иштешип келет. Ал эми башталган ар бир долбоор ийгиликтүү ишке ашып жатканы инвесторлордун ишенимин жогорулатууда. Биринчиден окуу өндүрүштүк борбордун ачылышына катышып жатканыма кубанычтамын. 2021 жылы имараттын курулушуна капсула салуу аземине мен өзүм дагы катыштым эле. Бул өндүрүштүк цехтин ачылышы колледждин студенттери үчүн гана эмес, мамлекет үчүн дагы маанилүү. Тагыраагы балдарга сапаттуу билим берүүгө шарт түзүлүп, кесипкөй адистердин даярдалышына өбөлгө болот. Карабалта Советтер Союзу учурунан бери эле өндүрүш шаары катары сыпатталып келет. Ошол себептен кесиптик билим берүүгө өзгөчө көңүл бөлүнүүдө дейт район жетекчиси. Ал эми бул сыяктуу өндүрүштүк борборлордун ачылышы кесипкөй адистерди даярдоого шарт түзөт. Студенттерибизге жакшынакай шарт түзүлдү. Алар бир эле мезгилде теорияны окубай, ошол эле учурда мына өздөрүнүн ошо практикада дагы ушул жерде өндүрүшүн ишке киргизилип атат. Кандай, значит, баягы сүттү кайра иштетип, сүттөн кандай продукцияларды алсак болот деген чоң цех өндүрүш пайда болду. Бул мен ойлоймун, ошол жерден билим алып аткан биздин мына 700-ге жакын студенттер окушат. Ошо кесипке даярлаганга жакшынакай шарт түзүлдү. Бул колледж буга чейин сыра өндүрүүчү окуу өндүрүштүк цехин жана бир катар заманбап лабораторияларын ачканга жетишкен. Алдыда дагы бир катар келишимдерди түзүү жана долбоорлорду ишке ашыруу пландалган. Андре Бактыбеков, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй. Ысык көлдүн борбору Караколдун стадиону реконструкциядан өтүүдө. Ага улай эле жаңы заманбап спорт комплексинин курулушу дагы жүрүүдө. Каражат булактары Каракол өнүгүү чекити долбоору аркылуу бөлүнүп, жыл аягы менен курулуштар ишке берилгени турат. Өнүгүү жолуна түшкөн калаадагы курулуштарга кабарчы токтолот. Кеминде эле 40-50 жылдан бери ремонттук иштери жүрбөгөн Каракол шаарынын стадионунда реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Каражат Каракол өнүгүү чекити долбоору аркылуу республикалык бюджеттен бөлүнүп, иш күчүндө. Буюрса реконструкцияга ушу крышасы жабылган кирген. Ана мындай көрүп аткандай ушу дорожкабыз эскирген болчу, ушу 40 жылдан ашыптыр ушу дорожка турганына.
Анан дорожканы жаңылайлы деп буюрса асфальты басылды, эми үстүнө резиновый покрытие менен басылат, жабылат үстү. Андан сырткары дагы көп эми реконструкция иштери болот, ушул перилалары, лоджасы, буюрса ремонт иштери болот. Жай айында башталган оңдоп түзөө ишинин тең жарымынан көбү аяктап, жыл аягына дейри ишке берүү мерчимделүүдө. Курулушка керектелүүчү материалдар Россиядан алынып келинген. Реконструкциялоого 50 миллион сом акча каражаты каралган. 2-3 ай болду жасап атканыбызгачы. Эми дагы 1 ай болсо бүтөбүз. Проекти да заманбап, жакшы. Материалдар да Россиядан келген, сапаттуу, калың. Буга улай эле Караколдо жаңы спорт комплекси дагы курулууда. Анын ээлеген жалпы аянты 1,5 гектарды түзөт. Азыркы тапта жылытуу системалары, канализация, суу түтүктөрү орнотулуп, курулуш 60% аяктап калган. Курулуш иштерине тартылган жумуштардын саны 40тан кемитпей, жыл соңунда ишке берүү аракети көрүлүүдө. Бул спорт эмеси болот, өзүнүн закрытый зал, футбольный, мини-футбольный зал болот. А бул жагы ошо карате, самбо, бокс, бүт ичинде душовой, мушовой менен полный. Ичинде тренировочный мата, саата бүт башка спорт залдарда, например, баягы эски Союз убагындагыдай эле бул азыр жаңы долбоор менен да. Ичинде бүт душ, прачный бүт болот да. Бул заманбап спорт комплексинин курулушуна 100 миллион сом каралган. Курулуштарга жумшалып жаткан акча каражаты Каракол өнүгүү чекити долбоору аркылуу бөлүнүүдө. Быйылкы жылы аталган долбоорго 650 миллион сом акча каражаты каралып, калаада жарыктандыруу, жолдорго асфальт төшөө жана көчөлөргө эко урналарды орнотуу иштери жүрдү. Мындан сырткары калаага 500 орундуу билим уясын куруу пландалууда. Айыл чарба өнөктүктөрүн ыңгайлуулукта ылдам бүткөрүүдө кубаттуу техникалар өзгөчө мааниге ээ. Тилекке каршы Нарын облусунда алардын жетишсиздигинен кээ бир жумуштарды кол күчү менен жасоого туура келет. Ушундан уламбы элеттик ойлоп табуучулар жердештеринин бул түйшүктөрүн жеңилдетүү максатында өз табылгаларын сунуш кылышууда. Алардын айрымдары жана эмгектери менен кесиптешим таанышып кайткан. Айыл ичиндеги эмес алыскы кыштоолор менен жайлоого кеткен жолдорду жасаганга жарай турган бул чакан грейдер Касымбек Алтыбаевдин колунан жаралган. Аны чогултууга жарым жылдай убакыт талап кылынып, айрым жабдуулары Россия менен Казакстандан алдырылган. Ал эми ал чиркилген трактор Карабулуң айылдык жайыт комитетине таандык. Муну бөлүп салыптыр. Алып келип, мондай кылып бөлгөн жерин кайра коштуруп, айыл тургундары менен жардамы менен ана могу цилиндрин сатып келип, шлангилерин сатып келип, кайра ушуну курап чыктык. Жаңы эле ишке кирди да 1 ай болду. Могу шлангисин 2 дөңгөлөгүн алганда 147 миң болуп кетти. Азырынча айыл ичиндеги аңгек дөңгөк арым жолдорун тегиздеген техника жааскерлери менен жайлоого чейинки аралыкты оңдоп түзөө менен алектенмекчи. Эгер мындай жумуштар 30 жылдан бери аткарылбагандыгын колго түзсөк, бул жаз, күз көчүп жүрүшкөн малчылар үчүн кыйла эле жеңилдик. Антсе да ушул иштерди жасоого пайдалануучу күйүүчү май жана механизатордун эмгек акысы кимдин эсебинен болору белгисиз. Элдер куюп, өсүп чыгарып майды түзүп атабыз, май жагы кыйын болуп атат. Айлык болсо мындай иштеп атам эми, элге жардам кылып. Участкелер менен эле тиги арпанын жайлоолорун койчулар көчкүчөктү барып түзөп эме кылалы деп атабыз. Антпесе тиги жайыттын акчасын бербейатышпы. Ал эми учурдагы жыйын теримде көздөн чыккан мына бул картошка казуучу механизмдин автору Токтобек Бакасов 40 жылдан бери механизаторлук тажрыйбасынанбы ушул жабдуусун ойлоп чыгып, өз кичимекенин жана коңшаш айылдарынын алтынга алмашкыс ыйык адамы. Bir күндө 10 гектардан ашык аянттын ээлердин керегине жарап, бүтүндөй бир өрөөндүн элинин ак батасына арзып турган кези. Бул жүгүлүнүн мосу. Bunun varlığı pazardan satıp gelgenimiz Bişkek'ten alıp geldik. Kol koyasadık bütüle. Toprakla layık tırılıp içine kendine direkt jasagam tuğrasın. Antpese batmay alat gün. Kança akça sarpladınız? O bir 30 mingdey ketdi go. 30 ming. Bul жүгүлүнүкү bunun varlığını satıp geletkesin. Ayılga 4 жылдан beri kasıp atam. Элеттик жогорудагы ойлоп табуучуларга эңирде төккөн мээнеттеринин акыбетін кайтарууга шымаланышкан тала кайраткерлери терең ыраазы. Алардын пикирлеринде карапайым калк ичинен чыгышкан ушул өнөрүлөрдүн эмгектерин башка аймактарга да жайылтуу колго алынса ашыктык кылмак эмес.
Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Бул жана башка маалыматтар менен биздин социалдык баракчалардан таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.